Бүгүн эсли көтөрүлгөнгө биз уруксат берип койсок, бул эртең да көтөрүлөт. Кандай эмнеге төлөбөйт, ошол жагына мен каршымын. Мен ойлойм, мыйзамды бурмалоо болуп эсептелет. Бала бакчадагы балдардын тамак ашын төлөп бере албасак, анда эмне биз мамлекет деп айтканбыз. Ош шаарындагы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде тамак аш чыгымдарын толугу менен ата-энелерге жүктөө боюнча түшүндүрүү иштери башталды. Ата-энелер буга чейин бала бакчадагы баласынын тамак ашы үчүн 800 сомдон берип келишсе, мындан ары 1200 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Буга ата-энелер макул болсо, айрымдары каршы пикирде. Өкмөт төлөбөйм десе, ал жактан эми кандай эмнеге төлөбөйт, ошол жагына мен каршымын. Эми менин оюм макулмун. Ошол главный балдарыбыз питаниясы жакшы, эжекелери жакшы караса эле мен баарына эле макулмун. Макулбуз, эми балдарыбыз үчүн элдин бардыгы берип атса, мен бере албай койбойм да, берем да. Периште Чыкыеванын 3 баласы бала бакчага барат. Ал балдары үчүн каражат аябасын айтат. Бирок мамлекеттин эмне себептен каржылоону токтотуп жатканына түшүнбөй түйшөлүүдө. Ал өз пикиринде калктын аярлуу катмарын эске алуу зарылдыгын белгилейт. Алимент, билесиздер, бир балага 1,5 миң, если алимент алса. А если пособие ала турган болсо, 1000 сом бир балага. Анан кийин 1200 садикке төлөш керек. Булар каякты карап эсептеп атат. Бүгүн если көтөрүлгөнгө биз уруксат берип койсок, бул эртең да көтөрүлөт. Бүгүн бизде ата-энелерди зордоп туруп көтөрүп коюшат, эртең ишөө да көтөрүшөт да. Вот ошон үчүн мен каршымын. Анан питанияларды, если ушул жерде мамлекет, если биз мына 400 сом кошобуз, ошо 400 сом биз мамлекет төлөп аткан акчаны төлөйбүз. Бирок ата-энелер кичине акча кошкула, питания жакшырат десе, наоборот, ата-энелер согласен болмокпуз да. Мен деле ага ичим орунбастан бермекмин. Ош шаардык мэриясы тарабынан мектепке чейинки балдардын тамак ашына бир күнгө 18 сом гана бөлүнөт. Мындан ары ал сумманы төлөөдөн баш тартуу боюнча тапшырмалар берилген. Анын негизинде билим берүү башкармалыгы иш алып барып жатышканын айтышууда. Ош шаардык каржы башкармалыгынан бизге кат келген атайын. Мындан бияка токтотулсун жергиликтүү бюджеттен берилген акча каражаты деп. Анын негизинде Ош шаарынын мэриясында вице-мэр Нурбек Кадыров атайын протоколдук жыйын өткөргөн. Ал протокол тапшырманы берген бизге, ушул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш-чараны алып баргыла деп. Анын негизинде Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да буйрук чыгарып, 30 октябрь күнү 018/298 буйрук чыгарып, ошонун негизинде биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк азырчы биринчи. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын 28 беренесинин 4 пунктунда каржылоо булактарынын саппашында мамлекеттик бюджет, ата-энелер, бейөкмөт уюмдар көрсөтүлгөн. Бирок эмне себептен каржылоо толук ата-энелерге жүктөлүп жатат деген суроо жаралат. Абдывахап Нурбаев бул норманы киргизүүгө мамлекет мурдатан кызыктар болгонун билдирди. Biz mıyzam çıkarganda iki mıyzam birikkende bu kabinin minister kabinetin mıyzamının sunuşu olgan. Ova bular baştan ушундай турушкан, булардын позициясы ушундай болгон, буну сөз киргизиш керек депчи. Гүлгакы Мамасалиева мамлекеттик бала бакчалар өлкө казынасынан каржыланышы керек дейт. Ал билим берүү мыйзамы бурмаланып жатканын айткан. Биринчи беренеде мамлекеттик бюджет, экинчи беренеде муниципалдык бюджет, анан үчүнчү беренеде ошол спонсорлор болуп коммерциялык уюмдар, анан ата-эне деп жазылып калган да. Анан билим берүү министрлиги биринчи берене менен экинчи беренени неметип таштап салып, анан үчүнчү беренеге ссылка кылып, будан кийин ата-энелер төлөсүн деген сунушун кылып атат да. Бул деген мен ойлойм мыйзамды бурмалоо болуп эсептелет. Неге дегенде мамлекеттик балансында бала бакчалар сөзсүз түрдө мамлекеттин бюджетинен каржыланыш керек. Буга чейин депутат Мирлан Самыйкожо аталган берене кайра караларын жогорку кеңеште айткан болчу. Ал ваучердик система кабыл алынганда ата-энелердин каржылоосу кошулуп кеткен дейт. Бул норманы кайра баштапкы абалында калтыруу боюнча демилге көтөрүлөт деп ишендирди. Келаткан жумаларда сот комитеттен кайра карап, аны бөлүп чыгуу боюнча демилге көтөрөбүз. Мынакей андан бери айткандан бери бир жума каникул болуп калды эл менен жолугушуу. Эми чыктык, биз Кудай буйрса кийинки жумада карайбыз. Бала бакчадагы балдардын тамак ашын төлөп бере албасак, анда эмне биз мамлекет деп айтканбыз. Биз буну ата-энелердин мойнуна салып койбой, мамлекет балдардын тамагын карап бериши керек. Ош шаарында мамлекеттик 46 бала бакча бар. Анда 15.550 бала тарбияланат. Алардын тамак ашы үчүн жергиликтүү бюджеттен 54 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, ТМедиа, Ош.